Туугандар, бөлүшүп койсоңор жакшы болмок. Мен силерге бир негизи муну баарыңардан эле билесиңер. Бирок ошол экини силерге мындай ачыктап айтып берейин. Негизи Алымкадыр Бейшаналиевдин саясатын колдогондор, колдобогондор баарыңардан бирдей эле уксаңар. Эми тигил эже боюнча, депутат боюнча сөзүмдө эле жок, бир ооз айттым. Уяты жок экен, болбосо ошол экини шайлап алып барган эли кайра чакырып алса туура болмок деп атам да. Негизи бул шайлоо кодексине, шайлоого бир өзгөртүүлөрдү ушул киргизүү убактысы келгенин баарыбыз тең түшүнүп атабыз да, туугандар. Ушул депутаттарды кайра чакырып алуу багытында мыйзам кабыл алыш керек экенин бул баарыбыз тең түшүндүк. Кошумча буларга баягы неприкосновенность, кол тийбестик деген депутатка, министрлерге, керек болсо сотторго жана президенттерге болбош керек деп мен эсептейм. Бул менин жеке пикирим. Өзүмдүн оюмду айтканга укугум бар. Мен ошондой ойдо жүргөн адаммын. Акыл эстүү, сөзүнө бекем болгон мырзасын, айымын эл өзү эле колдоп, коргоп алат да. Аларга мыйзам иретинде коргоо же неприкосновенность деген макам кереги жок деп мен эсептейм. Эми ушул экөөнүн видео ролиги боюнча бул Кыргызстандын ичинде болуп аткан, буга чейин да болуп келген, керек болсо совет доорунда дагы, эми аз болсо дагы ошондон бери келаткан бүгүнкү күнгө чейин ушундай кызматтарга келүү багытынын бирден бир жолу экенин көчөгүнү мынакей интернет аркылуу, видео, фото фиксация аркылуу мына элдерге, силерге жар салып беришти. Өкө тең уялбай да коюшту. Болбосо эжекебиз эми аял зат билесиңер да, кээ бир маалдарда баягы бетке алып, то есть кайра бетиңди апчып дегендейчи сүйлөшүү мүмкүн. Тигил байкебизден кабар жок. Бирок силерге мынакей айдан ачык көрсөтүп бердик. Кандай кадровый чыхарда деп коет да, мындайды кадровый бардак. Ушул 30 жылдын ага чейин дагы азыркы маалда болуп келатканы мына силерге айдан ачык көрдүңөр. Эки жолу менен кызматка барат экенин билебиз. Биринчиси ушул, то есть бир рангдагы же бирөөсү өйдөрөөк, бирөөсү ылдыйраак, бирок бири-бирине достугу бар, жолдору пересекаться эткен адамдардын сүйлөшүүсү менен, то есть көчөкү министр здравоохранения менен депутат, действующий депутаттын жогорку кеңештин имараттын ичинде креслодо талтайып эки жакка эки уттарын коюп алышып отуруп алып, анан кийин кадр саясатын, кичинекей должность болобу, директордук болобу, бөлүм башчыныкы болобу, зам министрдик болобу, министрдик болобу, ушундай иретте чечилип келгенин, зам министрлик же жана ушундай бир директорлук должностьтарды мынакей көрсөңөр болот. Бул биринчи жолу. То есть жолдору бир, табактары бир жерден жолугуп калды. Иним муну кошумча айта кетейин, туугандар. Муну кыргызчылыкка дагы шылтап коюп атышат да. Эми бул мындай бул сөз жок, негизи өзү завуалированный деген сөз жок. Бирок ушундай азыр бир жаңы терминология бар, завуалированно айтып атышат да. Бул эми кыргызча сүйлөшүп койдук деп, ал тиги эжекебиздин жазганын айтып атпайм. Биз баарында достаткада турабыз. Мен бир туугандарым баарынын тең дипломдору бар, сонун. Бирок буга чейинки деле жанагы биздин балдарыбыздын мээси иштейт, анан кийин эмне өлүп кетели дегендей эле да. Ушулорду биз ишке салып атабыз. Андан башка кадр жок дегендин бул эми кыргызча мен алып келдим. Өзүм ишенген адам ушул деп анан кийин сунуштап должностька отургузуп аткандын кербестери да. Экинчиси акча, туугандар, money, обыкновенный акча. Туугандар, бөлүшүп койгулачы. Азыр сөөгүнүм сагынсам,
эмоциялап сүйлөшсөм, тим эле стабиляйме кирип комментарийиңар жазгандарыңар комментарий жазып каргаганыңар каргап кетесиңер, ушул колуңардан келгиле, андан көрө комментарий жазгыла, бөлүшүп койгула, кошумча өзүңөрдүн ой пикириңерди айткыла. Элдос мырза, туура эле экенин билебиз, сиз деле билесиз, эми ошол экини кичине кененирээк өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, бөлүшкүлө, башкалар да көрсүн. Алихан байке, что вам трудно, что ли? Поделитесь, пускай еще другие люди зайдут, тоже посмотрят, өздөрүнүн пикирлерин айтсын. Канчасы жана менин посттордун астында жазып кетти, дагы да болсо колдой беребиз дегендер бар экен. Эми ошого жетебиз азыр. Эми экинчи тарабы жанагындай туугандар, акча менен. Акчаң болсо калтаңдан талтаңдап коюп келип акча берет дагы, анан должностька барып отургузат. Кесепети кандай? Кесепети өлүмдөр, туура эмес кароолор, сотунда болобу, правоохранительный орган структурасында болобу, медицина тармагында болобу, неправильный диагноз, туура эмес лечение, следственные действиялар туура эмес нукка каалаган, кто больше заплатил, ошол нукка буруп кеткенге, жана башка ушул жолдордун ыкмаларын таап алып, эң аягында булар биринчи тарабы дагы, экинчи тарабы дагы, то есть таныш билиш менен куда сөйөк бир тууган менен кыргызча деп, якобы кыргызча менен келген кызматка келген адамың дагы ставленник да бирөөнүн артынан келип атат. И акча берген адамың дагы экиле шарт менен иштешет. Биринчиси по максимуму жештин жолунда. Экинчиси жанагыл койгон адамы или ошол экил тиги бийликтин ким бийликте турат да, ошол ким жетекчи, ошонун кетишине чейин булар болушунча колдорун, беш колун ондайдан кенен салып алып жегенге аракет кылышат дагы. А кто страдает последствиясында? Карапайым эл. Неправильный диагноз. Айтпадымбы, мына өзүмдүн баракчамдан чыгардым эле, бир эженин төшүн кезип туруп. Анан ичине резинканы калтырып, ошол эки менен зашивать этип салышкан. Ичине тампон унутуп койгон случайлар бизде кездешкен, кайчыларды унутуп койгон, скальпелдерди калтырып койгон случайлар кездешкен. Бул эмненин кесепети? Мынакей, Нарматовадай болгон. Уяту жок айымдын. И чыккынчы жанагындай, кандай десем, клятва Гиппократа деген понятияны ошонун үстүнө просто-напросто бийлеп койгон. Же улук сөздө уят жок дейби, же кандай, мында чындык сөздө уят жок. Үстүнө алып клятва Гиппократтын үстүнө сийип чичип салган министрдин жанагындай саясатынын себебинен, то есть кадровый мыкты болгон специалисттерди жумуштан алып, анан кийин бир тууган кайын журт же тигил депутаттын, бул депутаттын күйөө баласын, келин баласын, карындашын, тиги сиңдисин жумушка орноштуруп отурушуп, мынакей ошондой акыбалдарга келип такалган. Медицина ошондой акыбалда турат азыркы маалда. Буга чейин деле ушундай болчу, туугандар. И азыр дал эле өзү. Мынакей силердин уралап аткан министр Алымкадыр Бейшаналиев байкебиздин кылган саясаты. А кто страдает? Карапайым эл. Колунан карапайым эл өлүп атат, ошондой болгон тиги чала специалисттерден диплому жок, же резюмеси жок татыктуу, үйүндө тиги күйөөсүнө тиги айбирдүү тамак жасап бере албаган, баласын нормально воспитывать эте албаган, чимкирин тарта албагандарды алып келип тиги ким эмне болсо дагы сен менин бир тууганымсың, сен отура тургун ушул жерде. Мен сага ишенем деп коюп анан үстүнөн карап отурушат. А страдает эл. Жаман жанагындай өзүнүн жумушун билбеген тергөөчүлөрдүн кесепетинен, соттордун туура эмес чечим чыгарган соттордун кесепетинен канча деген үй бүлөлөр атасыз, энесиз убактылуу же
бир көп убакытка чейин ичинде болуп Кудай сактасын бир оору сыркоолорго попадать этип ичинен каза тартып кеткенде канча деген үй бүлөлөр бар туугандар. Аны канча көчөдө калып калды, үйлөрүн сатып. Именно ошол экил саясат кайсыл кадровый саясат кайсыл тармагын карабагын ушундай болгондугунун себебинен айыл чарба секторунда да ошондой көз жумду, селитрасын тоннадай себип атса да көз жумду. Контроль органдардын иштебегендигинин себебинен, иштесе дагы квалифицированный специалисттер жок. Мыктыларды кетирмей, жанагындай таныштарды же акчага келип сатылгандарды алып келип отургузмай. Санап станцияны мынакей кесепетинен 74 адам отравление болду. Түзбө-түз функциональный обязанности да ошол экил общепиттерди барып текшерип, көзөмөлдөө алып, ошонун ичинде эмне бактериясы бар, лабораториялар деги бар, ошол жерлерге алып барып аныктап, эмне эттен жасап атышат, кандай эт менен тиги соустарды жасап атышат, жана эмне болуп атат, эмнеден отравление болуп атат. Ким кабардар? Эч ким кабардар эмес, анын артынан эмне болду? 74 адам тиги отравление болуптур деди, болду, ошол эки менен тынчыды. Эмнеден отравление болду? Жок. Ал сага да кызыктырбайт, аларга да кызыктырбайт. Себеби элдик контроль жок. Кыйынчылык башыңа түшкөндө, башыңда чачыңды жулуп отуруп каласың, ыйлайсың, башың менен жерге сүзөсүң. Болор иш болду, бир адамды жоготтуң, же жана дагы башка ушундай бир кыйынчылыктарга түштүң. Руслан Албеков, эмне болду? Көрбөйсүзбү? Эмне түшүнүксүз сүйлөп атамбы? Же англисче сүйлөп атамбы? Жөн эле келип ушинтип мындай назарды бусканды токтотпойсуңарбы? Кадр саясат боюнча айтып атам мен. Көчөкү Алымкадыр Бейшаналиев менен тиги Нарматованын жанагынтип кыргызчылык, якобы кыргызчылык менен сүйлөшүп, кадровый перестановкалар жасап, өздөрүнүн бир туугандарын тиги жумушка орноштуруп атканы боюнча айтып атам. Ушундай должностьтар өмүр бою сатылып келген. Ошол экинин баары айдан ачык мына силерге көзүңөргө уже далил катары көрүндү деп атам. Эми ошондо да көзүңдү жумуп аласыңбы сен? Ошондо да кулаңды тиги бүтөп аласыңбы? Оозуңду ошондо да жаап аласыңбы? Токтоткула да эки жүздүүлүктү. Мен ушул экил кээ мырзаларга кайрылып кетет элем. Мен мая күнү айымдарга ачуу сын пикир айтсам, беткеле койду, каякта жүрөсүңөр эркектер деди. Силер каяктасыңар деди. Юбка кийип алганыңарга уже давным-давно юбка кийип алгансыңар деп эле канча айым элди карап аткан жүзүмдү жерде каратып койду, шагымды сындырып койду. Ошого сендей болгон, мендей болгон, үнүн айта албаган, көзүн жумуп алган, кулагын бүтөп алган эркектердин айыбынан ушундай болуп атат. Туугандар, ачык айкын айта албагандыгынын себебинен. Көргөнүн айта албаган, ой жүгүртө албаган. Ошон үчүн айымдар көчөгө чыгып, же дүйнө кыдырып, денесин саткан, денесин сатып, кичине айбирдирөө болсо пол жуп, айбири жок болсо денесин сатып, башка жагын сатып, өздөрүнүн үй бүлөлөрүн багып атат. Кээ эркектерди багып коюп атат. Анан алардын сөзүнө кантип карама каршы чыгасың? Ошондуктан мындай туугандар, эки жүздүүлүктү мен өзгөчө эркектерге кайрылып кетет элем, мырзаларга. Эки жүздүүлүктү токтоткулачы. Кудай берген бир эле жаныбыз бар. Кудайдын астына барганда бир эле жообубуз болот. Ар бир кылган кадамдарыбыз үчүн. Келинчегиңе да жооптуу болосуң, кылган кадамыңа да жооптуу болосуң, сүйлөгөн сөзүңө дагы, амалыңа да, бардыгына. Балаңа да сен жооптуу болосуң. Эркек бойдон калгылачы. Анан кийин мынакей туугандар, ниятка жат темы. Мына ошол кесепетине мынакей эл карапайым эл кыйналып атат. Эми жанагыл бир айым менен, бир аял менен дейинчи. Анан тиги жанагыл Байкенин, Алымкадырдын кандай амалды кылыш керек эле, кандай кыймыл аракеттер жасаш керек эле бул өкөчү. Жогорку кеңештин аброю ниже плинтуса түшүп калганын баарыбыз тең билебиз. Аны жашырыпты эч ким жашыра албайт да. Ниже плинтуса. Эми ошол экил жогорку кеңешти таптакыр эле аялдар блогун, жанагыл
тиги гендерный саясат, квота дегендин багытында ушул жака аялдар барып алуу, ушундай болгон аялдар, айымдар. Дөргөндүгүнүн кесепетинен, өз билемдик кылгандыгынан жана өзүнүн гана керт башын, керт моюнун, өзүнүн алкымын гана, өзүнүн бир тууганын, өзүнүн эле гана жанын ойлогон, бир туугандарын ойлогон аялдардын айыбынан Жогорку Кеңештин ошол тарабы дагы ниже плинтуса түшүп калды туугандар. Бул экөө ачык эле айтыш керек эле да. Мен экинчи ирет мага Садыр Нуркожоевич ушундай ишеним көрсөткөндүгүнүн себебинен, мен таза иштелбей калгандыгынын себебинен, как министр катары, как мырза катары, как эркек катары, ал сөзсүз түрдө Садыр Нуркожоевичтин астына барып, ошол экинчи ирет кызматка келатканда обещание берген болуш керек деп мен эсептейм да. Экөө эркекче отуруп сүйлөшкөн. Мен мисалы үчүн сүйлөшмөк, мен президенттин ордунда болсом, дагы бир ирет ошондой болгон адамга жүзүңдү тазалап алгын сен деп мен бирөөгө ыйгарсам бир кызматты, андан мен обязательно түрүндө таза болгун. Болду, экинчи ирет мен сени кечирбейм, экинчи ирет сени эл кечирбейт деп экөө кол алышып кийин кызматка келген болуш керек. Ошоусун уят кылбай, мен ошон үчүн пост жаздым да. Жумуштан, кызматтан кетиш керек эле. Типте андай эркектер жок. Духтары да жетпейт. Креслолорун тыштаганда булар ойлошот, жамбашы менен кошо таштап алып басып кетип кала тургандай, бир өздөрүн жаны ошол эки кресло менен кошо чыгып кете тургандай ойлошот окшойт да. Ушул кресломания деген, ушул кызмат деген ушундай бир буларды аң сезимин, эйфорияга алып келип, аң сезимин түп тамыры менен өзгөртүп коет экен. Мынакей бир дагы юн каткан жок. По собственному жазып, мен ушул Кыргызстандын мыйзамына ылайыктуу мени жазага тарткыла десе, бул эркекчилик болмок. Ошондуктан сен мага айтпай, сен эмне кылдың эле улан, каякта жүрдүң эле, эркек болуп эмне кылдың эле дебей, андан көрө ошол эки Алымкадыр байкебизге айтып койгула. Шымын чечип башка нерсе кийип алсын. Эмне себептен ушул жанагыл буга чейинки прокуратурадан, мен көчө күнү да айттым, прокуратурасы же ал тергөөчүлөрдүн халатнайсыбы иш козгогон, далилделбей калдыбы, коррупция менен бул эмне деген берене булчу, ошо менен шектелген адамды алып барып, бул качан токтойт ушул саясатчы? Ушул саясат качан токтойт? Шопурларды кызматка алып келген, телохранительдерди кызматка алып келген, үйүңдөгү ашпозчуңду жана башка, бул саясат качан токтойт Кыргызстанда? Бул жат көрүнүш, бизге жарабаган нерсе экен, туугандар. Булардын көйдөндөр ток эмес, ошол эки саясатка ошондой кызматка алып барып аткан агаларга, байкелерге келерки муунга да айтып кетет элем. Бул калсын ушул эки тарых баракчаларындачы. Жакын жолотпогулачы туугандар. Мына силердин мына жүзүңөрдү, мынакей силердин личный врачтарыңар, личный телохранительдериңер кандай акыбалга алып келип таштап коюп атат силерди. Силердин жүзүңөрдү жерди, силердин жүзүңөр эмне ушунчалык бетиңер бетондонбу? Уялбайсыңарбы силерде? Уят деген жокпу? Тигил тарабы, бул тарабы делечи. Элди ойлоп, элдин астында кандай жүзүбүз болот дей турган ой жүгүртүү болобу? Жок, болбойт экен. Ошол Алымкадыр деген байкебиз по собственному жазып кетип калыш керек эле. Нарматова эжекебиз, мен ушул Жогорку Кеңештин аброюн, ушуга чейин түшүп калган абройду дагы да болсо түшүрүп койдум деп, эл журт кечиргиле мендей айымды деп кайра беттен албай кетип калышканда, Жогорку Кеңештин хотя бы болсо жүзү кичине дагы жарык болуп калмак да. 89 депутаты боюнча сөз чок туугандар. Алардын бирөөсү дагы кыңк этип койбойт. Себеби булардын табакташтар, булар жанагы Алымкадыр Бейшаналиев менен экөө отурган креслолордо күнүгө жумушунан кийин чыгышып, жумушунан кийин эмес, булардын жумушу эмне? Мен Жогорку Кеңешке кирип бардым го, баары таң эле телефондо отурушат. Болду.
Булардын жумушу ушул блогерство ким эмнеде калат, ким эмне деп атат деп карап, анан ошолокиге комментарий берип, анан кийин ошолокиге жооп кылып хайп издеп, анан кийин бири-бирлерине тиги узун өмүр тилеп, анан кийин жумуштарына алкыш тилегенден башка эчтеке билишпейт. Болду. Бүт баары тең популист. Анан алардан эмне күт? Мен просто ушул Нарматованын эжебиздин акылына, абирине койдум эле да. Бирок тилекке каршы бүгүн жанагындай пост жазып окууңар болуш керек. Алым Кадырбай экебиз боюнча жанагындай. Ал ушул президентти уят кылып койдум деп, ушул элди эмес, айланайын. Эл жөнүндө унчукпай эле коелучу. Президентти уят кылып койдум деп өзү кетип калса. Билбейм мен бул экөөнүн авам менен байкебиздин ортосунда эмне мамилелери бар, кандай мамилелери бар. Бул тиги непотопляемый ушунчалык. Бирок бул это минус для президента. Конечно, это минус. И муну биз айдан ачык эле айтыш керекпиз, туугандар. Себеби мен ошондой болгон коюлган кадрлардын кесепетинен менин балам, менин небере чөбөрөм же тиги менин туугандарым бир жаракат же бир кандай десем бир жаман бир мамиле ошондой мамилелерге кабылып калышын мен каалабайм. Мына баягы күнү бир эжебизди ушул докторлордун халатынасы үчүн жоготтук. Просто-напросто 44 жаштагы эжебиз 3 баласы бостого бойдон байкуштукка калды. 3 кыз калып калды. Бир айымдын себебинен ушундай Алым Кадырдын телефон менен алып бүгүн приказ чыгат дегендей катындардын биринде болуш керек, ошол экил жанагы Солпон Сейитовна деген ага үстүнөн бир иш козголуш керек эле. Адам өлүп атат. Бизде адам өлүп атабы? Көр, сен эл дагы. Сен тетиги айылда тиги минип жүргөн атың же тиги саап жүргөн уюң өлүп калса, тимеле чачың болгон чачыңды жулуп аласың. Ошону өлтүрүп койсо, тимеле тиги бирөө байкабай сүзүп алса, өлтүрүп койсо, каргап шилейсиң. А бул жерде целый адамдын мына ушундай саясаттын кесепетинен. Айыл чарба секторунда деле ошондой, правоохранительный органда ошондой. Бул мен айтып атпаймынбы? Советтер Союзунан бери келаткан эле нерсе, азыр ушул жагы 30 жылдык тарыхтын ичинде бул калыптанып калган нерселердин бири. Мен өзүмдүн башымдан өткөн, туугандар. Кызматка $2000 сурап, мен ошол $2000 жок, а болсо дагы бербейм дегендигим себебинен младший сержантский составта 4,5 жыл иштеп. Мыкты, менден тиги өйдө рангы күчтүү болгон оперативниктерди артта калтырып, раскрываемость преступленияларды раскрывать этип, убагында результаттарды көрсөттү керек. Баалаган жок. Жок. Наоборот, сенин кылган ийгилигиңдин артынан келип үстөмдүк кылганга аракет кылышат. Возможность болсо сени жебийгенге, сени чөгөлөткөнгө аракет кылат. Себеби эмне? Себеби мен акча берген жокмун. Себеби мен тиги тааныш билиш менен келген жокмун. Акча берсем бетинен алат элем менчи. Мен сага бербедим беле. Успокойся деп коймокмун. Ошондой ачуу чындык ушул, туугандар. Көчөкү болгон окуя бул Кыргызстандын ичиндеги кадр саясаттын жүзү. Ошонтип эле элестете бергиле. Министрлерин деле ошентип коюлуп келатат. Жана башкалардын баардыгы эле ушинтип коюлуп келатат. Всё. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта. Ушул эфирди бөлүшүп койгула. Ассаламу алейкум.